Акбегим дүкөнчү айтсаңыз, сиздин программаңызды окусам, азыркы жанагы сүт саткандар 12 сомдон, кече карантин маалында, пандемия убагында 7 сомдон да саткан окуяларды мен угуп калдым да. Бул деген эми баягы мал кармап, ошо малынын сүтүн саткан, сатып оокат кылып аткан адамдын үстүнөн күлгөндүк да, шылдыңдагандык да, ошо 7 сомдон, 10 сомдон, 12 сомдон сатып алганчы. Анан сиздин программаңызда, Афганистан согуштун ардагерлеринин партиясынын программасында 25 сомдон сатып алабыз, сүт саткандардын жашоосу оңолот дегендей бир жакшы тилектер жүрөт да. Ошондой эле болсун деп атам, бирок ошол кантип ошол көбүрөөк акчага сатып аласыздар, кантип мал өстүргөн айылдагы жөнөкөй карапайым жарандын жашоосу оңолот да? Биринчиден, сиздин айткан сөзүңүзгө чын эле 8 сомго, 7 сомго чейин көлдө мен укканым бар, ошондон сатып алган депчи. Бирок эң кызыктуусу эмнеде? Ошондой проблеманы, ошондой 7 сомдон баягы сатып алып аткан адамдарга бүгүн эл өзү ошол 1000 сомго добушун сатып, ошол шартты өзү түзүп коюп атпайбы өзүнө? Негизи 2000 сомго, 1000 сомго биз бүгүн ошолорго 5 жылга арендага берип атат мамлекеттин. Мына алып алгыла, акча ошол 1000 сомго мен сатам силерге депчи. Сиз күлүп атат, шылдың кылган сатып атат деп атпайсызбы? 12 сом бул кул деген нерсе. Демек ошол 12 сомдон, 10 сомдон сүтүн алып атсаң, бул кул сыяктуу болуп атат да. Пайдасы түшпөйт. Деги эле пайдасы жок. Ошондо жөнөкөй эл ушул уйсаап сүтүн өткөргөндөр бул жерден өзүнүн эмгегин баалабайт. Өзүнүн эмгеги бекер. Ошол уйга кеткен чыгым толуктайт да, кичине пайда түшөт, бирок өзүнүн эмгеги саналбайт да. Анан эптеп ушул бир күндө бир 400 сомго, 500 сомго сүттү сатса, ошого сүйүнүп, эптеп оокат кылып жүрөт. Ал анын да айласы жок да байкуштун. Эмне кылыш керек? Бир эле жолу бар. Бул жол дыйкандарды бириктириш керек. Бириктириш үчүн өтө кыйын. Өтө кыйын. Ошол үчүн кантип бириктиребиз? Биздин программада көптөгөн заводторду, эт өндүргөн, сүт өндүргөн көптөгөн заводдор салыныш керек. Бери жагы 16-18 завод Кыргызстан боюнча салыш керек. Кайсы акчага салабыз? Акча көп. Эмне көп акча көп? Бюджетибиз 165 миллиард сом. Ошонун айлык пенсиясы бир 70 миллиард. 90 миллиарды ушундай нерселерге жумшалат. 90 миллиард. 5 жылдың акыркы 5-6 жылдың ичинде айыл чарбага 40 миллиард сом акча жумшалган. Ал кредитпи же мамлекет акчасы? Анын ичинде бир 120 миллион долларлай гранттары да бар, бекер акча. Бирок айыл чарбабыздын, мал чарбабыздын кебетеси мышык ыйлай тургандай го. Канча жумшалса? Эми мындай болуп атпайбы? Алыскы областтардан ары Ысык көл областында, тиги Алай жакта, Жалал Абад жактагы, Баткен, Талас жактагы букаларда калагылачы, эми кечирип койсун андай айтканымачы. Кандекте эле болуп калган букалары. Кичинекей. Асыл тукум мал жок. 850 миң уй бар. 850 миң уй бүгүнкү күндө проблема эмнеде? Эки нерсе бар. Биринчиси баасы чыкпайт. Баасы бир ашып кетсе 15 сомдон сүт алат. Бул эң чоң проблема. Негизги чындап келген баа 25 сом. Ал реалдуу баа. Бүгүн биз эң арзан сүттү 35тен 60 сомдон да алып атабыз, туурабы? Сүттөн башка каймак чыгат, май чыгат, көптөгөн нерселер бар. Эми бул биринчи проблема. Экинчи проблема, ал дыйкан ошонун бир орто эсеп менен бир 10 литр сүт саап алат. Асыл тукум уй 35-40 литр сүт берет. Орто эсеп менен бир 25 литр берет. Жаңы туугандан кийин
баягы туутка жакындаганда азайып калат эмеспи? Ошондо орто эсеп менен бир 9 ай 25 литрден сааса болот. Орто эсеп 10 литр, 25 литр. 2,5 эсе сүттүн көлөмү көбөйүп атат. 2 эсе сүттүн баасы. Демек 5 эсе орто эсеп менен 5 эсе деп койсок болот да. Бүгүнкү таткан акчалары 5 эсе болот. Эгерде бүгүн күнүгө 500 сом түшсө, демек 2,5 миң түшүш керек. Ал үчүн кылыш керек? Ал үчүн биригиш керек. Бириккен үчүн жанагыл заводдорду, сүт завод, эт заводдорун салыш керек. Эң негизгиси анын кожоюну, акционерлери, ошол дыйкандар, анан эгерде ошол шаарчаларда болсо, ошол жердеги иштеп аткан заводдо рабочийлердин ошолор ээси болуш керек. Акционерлер болуш керек. Жалпылап айтканда эл кожоюн. Эл кожоюн болуш керек. Негизи конституция менен Кыргызстанда ким кожоюн? Баардык байлыктарынын бул ээси эл. Эл. Президенттен баштап парламент баардыгы элге иштеген кызматкерлер. Бүгүнкү шайланып аткан депутаттар бул Элдин кулдары болуш керек болчу. Элге кызмат кылган адамдар болуш керек болчу. Эми баягы Союздун убагында бир айтчу эмес беле, слуги народа депчи. Элдик депутат, ошо элдик деген сөзү чүп калган. Бүгүн бул клуб болуп калган, жалаң байлар акча менен өтүп кетип атат. Бул эң туура эмес көрүнүш. Ошол үчүн бул заводдорду эл иштетип, ошондо өздөрү сүттү, этти өндүрүп, ошол жерден переработка кылып, анан сатышы керек. Пайданы өзү да көрүп, Эң ушунун баарын талкалап аткан ортомчулар. Эң биринчиси ортомчулар. Базарда болобу, сүт менен, молокобоз менен алып жүрөбү ортомчулар. Ошолор базарда отурган эт чапкыч, эт сатып отурган адам бир букадан бир 17 миң сом пайда көрсө, аны өстүрүп аткан биринчи баягы, допустим, бир көлдөн ардынан же болбосо алайдан алып келген, алар бир 3-4 миң сом көрөт пайда. Болгону мынакей. Ошон үчүн эттин баасы кымбат. Ортомчулардан кутулушубуз керек. Заводдор элдики болуш керек. Башка айла жок. Анын системасын түзүп койгонсузбу, схемасын? Схемасын түздүк. Примерно 2 районго, 3 районго бирден корпорациялар түзөт. Корпорациянын ичинде жана заводдор болот. Заводдун тегерегинде кооперативдер болот. Кооперативдер бир адамдан 50-100 адамга чейин кооператив түзөт. Баардыгы эле фермер боло албайт. Анан кийин ошол тиги корпорация асыл тукум мал алып келет. Букаларды алып келет, уйларды алып келет, мериноз койлорду алып келет. Ошолордун тегерегинде анан кийин кооперативдер алат. Бирөө 10 уй алат. Анан биздин строительный корпорациябыз бар. Курулуш корпорациясы. Ал корпорация келет, үйүңдү салып берет, фермаңды салып берет, баардыгын кылып берет. Сен кредит албайсың. Ал корпорация сеники. Кредитти корпорация алат. Анан кийин анын баарын алып келет. Корпорацияда зоотехник, ветврач, баардык специалисттер болот. Анан сага өткөрүп берет, үйрөтөт, жасайт. Баардыгы эле фермер боло албайт. Бирөөлөр заводдо иштейт, бирөөлөр мал багат, бирөөлөр ушул машина айдайт. Айлыктары 20 миңден кем эмес айлык болот. Ошондуктан эт жөнөкөй дыйкан этин бир 300-320дан өткөрсө, сүтүн 23тен өткөрсө, биринчиден асыл тукум мал алып келсе, уйл алып келсе, анын баасы да жогорулап атат. Мен айткандай 10 литрдин ордуна 25-30 литр сүт берет. Сенин букаң жана кичинекей болгон букаң 90 кило эт берип атса бүгүн, анда бир 240, 250, 300 килограмм эт болуп атат. Ошондо сенин этиңдин баасы, букаңдын баягы салмагы 3 эсе көбөйүп атат. Баасы 2 эсе көбөйүп атат. Сен бүгүн базарга келгенде орто эсеп менен 180 сомдон өткөрүп кетип калып атпайбы? Анда сен уже 320дан өткөрөсүң. Ошондо 5 эсе сен эттен утуп атасың. Бир букадан. Акбөкөн Дүкенович, ушунун баардыгы жомок эмес экенин далилдеп бериңизчи. Ал үчүн мен үчүн ким түшүнөт? Мен өзүм фермада уйчу болуп иштегем. 3-4 жыл уйчу болуп иштегем бала кезекте. Союзга алып барышыбыз керек. Союзга барсакчы,
Союзда канчалык жакшы нерселер болчу, эл үчүн жасалган көп нерселер болчу. Мен өзүм оюмдан тапкан жокмун. Ошол союздагы мезгилдеги колхоздорду, совхоздорду эстеп атам. Ошону азыркыга ылайыкташтырып атасызбы? Ошондой болбаса болбойт. Эми мурункудай колхозду, мурункудай союзду алып келиш, эми бул утопия. Негизи болбойт. Бирок трансформация кылыш керек. Кытайды карагылачы. Бул коммунисттик мамлекет. Бирок карагылачы эмне болуп кетти. Өнүккөндө да укмуш өнүгүп атат. Дүйнөнүн баарында баардык товарлар бар. Кыргызстан кичинекей мамлекет, биздин колубуздан келет. Эмнеге элге жарашпайт? Ошо заводдун ээси болгон. Ошондой эле болуп жүрдү эле го мурда. Бекер үй салынып жүрдү эле го. Ошол мен оюмча кайра келишибиз керек. Анан бул реформа, Акаевдин убагында реформа, бул туура эмес реформа. Баарын талкалап салган. Ортомчуларды каяка апарабыз? Алар да ошол жерге келет. Алар да иштейт. Алар ошол жерде иштейт. Ошолор ортомчулар, алар соп-сонун кооперативдердин жетекчилери болот. Эмне үчүн алар ортомчу? Алар кичине башкаларга караганда кичине куугураак, кичине шамдагайраак болот атпайбы? Ошондуктан алар эч качан оокатсыз калбайт, ананы жок калбайт. Алар ар бир ушул жерден ар бир адамдын орду болот. Бир суроо. Заводдун кожоюну эл, жанагы асыл тукум малдар келип атат, сүттү кымбат алып атасыңар, канчадан сатасыңар, анан баягы шаардагы жашаган бизге окшогон балконскийлерге кыйынчылык болуп калбайбы ушул мал? Жок. Эмне үчүн дегенде, заводдор шаардын ичине салынат. Инфраструктура потребительге жакыныраак болот. Токмок, Кара Балта, Жалал Абад көптөгөн шаарларыбыз бар. Ошолордун ичтеринде мурда ошондой баягы мурда Союздун убагында заводдор каерде болсочу, ошол жерге салыш керек. Ал изилдел даяр көп эмеден өткөндө. Калктын саны көп жерде, чынбы? Элдин саны, калктын саны көп жерден. Эми заводдо иштегендер кимдер болот? Шаардыктар болот. Сапаты көтөрүлөт. Сүткө суу уйбай калат. Бүгүн ар бир суу саткандар эми сүттү саткандар билет да. Жарымы суу экенин. Жок, жарымысы болбосо деле бир эми 10 литрге бир 2 литр суу куюп коет. Суу ичпей каласыңар хлорка менен. Эми айласыздан да. Анын бар айласыздан өзүңөр ойлосоңор 1 литр суу бүгүн 24 сомго сатып алабыз. Эл кыйналып өндүргөн сүттү 12 сомдон 15 сомдон сатып алабыз. Бу кандай болсун? Кудайдын берген суусу, анан эл өндүргөн сүттүн бул терден бөтөлкөгө куюп коесуң. Бул жерден кыйналат, бир жыл кыйналат адам. Ошого биз 15 сом. Ошого биз ойлоп атабыз 25 сом бул эң жакшы ба, эң сонун ба. Элге да жакшы, шаардыктарга да жакшы, сапаттуу, жакшы и арзаныраак, бүгүнкүдөн арзаныраак болот. Корпорация болгондон кийин кечирип коюңуз, бир суроо. Мен анда жанагы мен заводдо иштебейм да. Мен журналистмин. Мен жанагындай потребительмен орусча айтканда. Пайдалануучумун, колдонуучумун. Анан демек канча баа болбосун, сапаттуу болсо мен алам деген сөзбү? Ошону айтайын деп атасызбы? Баа кымбаттабайт. Бүгүн бир уй 10 литр берип атат да. 25 литр берип калат. Баасы экесе болот турабы? Демек, ал баасын кийин азайтса да болот. Общий суммасы көп түшүп атпайбы? Сапаты, сүттүн сапаты жогорулайт. Дагы айтып коеюн. Өлгөн уй менен өлгөн жылкынын колбасасын жебей каласыңар. Бүгүн бая жардан кулап кетти, машинесин алдына калып калды, бир сутка жатып калды деп 90 сомдон 80 сомдон барып өткөрүп келдим деген эттин баары кайка кетип атат. Ошол баягы бир базарларга манту, самсыга кетип калып атпайбы? Ошондой нерселер болбой калат. Эгерде заводдун өзүнүн сапаты жакшы болсо, заводдун баасы, ортосу баасы бир 15 миллион доллар болот. Чоң заводдор болот. Биз бүгүндө ашып кетсе бир 45-50% камсыз кылабыз Кыргызстанда продукция боюнча. Калганын баардыгын алып келет. Өзүбүздүн рынокко бир топ кетет. Анан кийин таможенный союздун рыногу бар. Кээ бир сүт, этти бир 70-80 мындай караса 25
миллион долларга, 27 миллион долларга биз колбаса, консерваларды алып келип атабыз Кыргызстанга. Эмне деген акча? Ошондуктан эң негизгиси бул эмне? Сүт өндүрүү, эт өндүрүү, анан жүн. Мериносты алып келишибиз керек. Эң кымбат биздин программада бул ошол меринос, ак кой. Ак кой бул эң кымбат. Эмне үчүн дегенде, бул 1 жылдын ичинде эмткен калбайт. Биздин программада 500 000 кой биринчи алып келиш керек. Бул бирок уй сүт менен эттен кийинки программабызда, бир 10 жылдыкка койгон программада ушул турат. 500 000 кой алып келбесе болбойт. Эң жакын бул жакшы жер, сапаттуу бул Австралияда койлор. Чоң 5 кило орто эсеп менен бир кой жүн берет. Кочкорлор, ириктер примерно бир 14 менен 17 кило жок жүн берет. Жүндүн баасы эпидемияга чейин 730 болчу, кийин азыр түшүп калды. Азыр 630-650 сом биржада жүндүн баасы. Демек, эгерде переработка болсо, жок дегенде пош кайра токмоктогуну кайра жандандырып, анан элге ошол дыйкандардык болсо, ошол пош. Поштон кийин бүгүнкү күндө сатылса бир 650-700 сомдон баасы ошондо чыгат да. Бул первичная обработка шерсти. Баягы башында жүндү жууп, баягы тазалап, анан түктөп коюп. Алгачкы кайра иштетип, жүндү кайра иштетип, анан кийин ошого чейинки эгерде биз санадык 450-500 сом бул реалдуу баа. Эгерде орто эсеп менен кой 5 килодан берсе, 500 сомдон бир кой 2,5 миң сом жүннөн эле берет. Бул бир. Экинчиден 100 койдон, асыл тукум меринос койдон бир 130 козу чыгат. Туйт. Орто эсеп менен. Эгерде ар бир адам ошол орто крестьянский хозяйство кылса или кооператив болсо, бир адамга 300 примерно койдон эсептеп атабыз, асыл тукум. Ошондо өзүңүз ойлосоңуз, ошол примерно 360-390 козу. Козунун баасы бир асыл тукум болгондон кийин алардын 3 айлык козулары примерно бир 4 миң-5 миң сомдун тегерегинде болот. Бул жакшы суммадагы акча. Аларды сразу өткөрөт. Мунун баарын жазаш керек. Эгерде биз мамлекет десек, мамлекетти көрдүк, бул эң начар менеджер. Колдон келбейт. Мамлекет ушуга шарт түзүп бериш керек, кредит бериш керек, жерлерди бериш керек, баягы анча-мынча жардам бериш керек. Айылдардагы илгерки ошол совхоз колхоздордогу курулган сарайлар бар го. Ошол малчы, совхоздун малчысы ошол жакта жашап, ошол жакта кармап, сарайлардачы малды. Ошолор деген азыр жеке менчикке өтүп кеткен да. Анын баарын кантип кайтарабыз? Ошол менчиктердин баары бир гана ушул корпорациянын тегерегине кайра чогултпаса, ошо сарайлар менен кошо келет. Бирок ал сарайлар менен бул жеке боюнча кала берсин, бирок кошулат деңиз. Сапаттуу мал десекчи, бүгүнкү күндө ошол сарайларды да караш керек. Илгерки сарайлар жарабайт. Ар биринин өзүнүн бир требованиялары бар. Допустим, Евросоюздук бар, Таможенный союз. Эгерде сен жакшы баягы жүнүң жакшы болсун десем, ал жүн, ал кой жамгырдын алдында калбаш керек. Кургак жерде туруш керек. Демек, баягы курулуш корпорациясы бар. Курулуш корпорациясы баягы турак жай эмес, ушундай сарай, заводдорду да курганга мүмкүнчүлүгү болот. Ошол үчүн сарайды үй менен кошо машина менен келип 3-4 күндө куруп кетип калат. То есть ошол үчүн биз баягы курулуш программабызда айтып атабыз. Панельный, бул панелдер кандай десем, универсальный панель. Үйгө да кетет, бала бакчага да кетет, мектепке да кетет, заводду да курса болот, жана сарайды да курса болот. Сарайды да курса болот, бат-бат курса болот. Анын технологиялардын баарын курулуш программабызда бар. Ал боюнча деген да өнөктөштөрдү да таап койдуңузбу анча-мынча?
Австралия менен сүйлөштүк. Бул суроону мен кийинки программага бердим. Кийинки программада ушул жөнүндө айтып бересиз. Себеби дегенде азыр айтып койсок, кийинки программабыз кызыксыз болуп калат. Макул.